Биздин жетекчинин ордуна ким келет деген суроо. Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрагасы Замирбек Базарбеков сот адилеттигинин жогорку мектебинин жамаатына жаңы директор Базаралиева Анархан Мамбетовнаны жана анын орун басары Качканалиева Динара Шахтырбековнаны тааныштырды. Кыргыз Республикасынын Жогорку сотуна караштуу сот адилеттигинин жогорку мектебинин директору Кыргыз Республикасынын Судьялар кеңешинин макулдугу менен Жогорку соттун төрагасынын 2024-жылдын 16 январындагы буйругу менен дайындалды. Замирбек Базарбеков иштеринде ийгиликтерди каалоо менен бирге жогорку квалификациялуу татыктуу адистер дайындалгандыгына ишенерин билдирди. Анархан Мамбетовна, Динара Шахтырбековна, сиздердин ушу азыр алдыңыздардан судьялардын жана аппарат кызматкерлеринин квалификациясын жогорулатуу боюнча сот адилеттигинин жогорку мектебинин аброюн мындан ары да көтөрүп, жогорку сот, жалпы судьялар, аппарат кызматкерлери бул мектептин жамааты менен тыгыз иш алып барат деген чоң ишенимдебиз. Ишиңиздерге албан чоң ийгиликтерди каалайм. Куттуктайм. Белгилей кетсек, Анархан Базаралиева Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун экс-судьясы, жалпы соттук стажы 30 жылдан ашык. Динара Качканалиева экс-судья, жалпы соттук стажы 10 жылдан ашкан. Анархан Базаралиева жана Динара Качканалиева 2021-жылдан ушул күнгө чейин Кыргыз Республикасынын Жогорку сотуна караштуу сот адилеттигинин жогорку мектебинде окутуучу болуп эмгектенип келишкен.